Орусияда мигранттарга каршы дагы чектөөлөр киргизилгене жатат. Жаңы чектөөлөрдүн топтомун Ички иштер министрлиги сунуштады. Миграция талаптарын бузгандар унаа айдоо, акча которуу, кыймылсыз мүлк сатып алуу жана башка укуктарынан ажыратылат. Мындан тышкары алар атайын тизмеге киргизилип, көзөмөлдөө көчөтүлөт. Буга чейин миграция эрежелерин бузгандар кара тизмеге киргизилип, депортация кылынчу эле. А бул документте мыйзамсыз жол менен жүргөн мигрантты көзөмөлдөө сунушталып жатат. Бул мыйзамдын максаты тууралуу эксперттер ар кандай пикирлерди айтып жатышат. Башкысы учурда Орусияда мигранттар жетишсиз болуп жатканы. Бул тууралуу Фонтанка жазды. 2022 жылы Орусияга кирген эмгек мигранттардын саны 6 миллионго жакын болсо, быйыл бул көрсөткүч 3,5 миллион эле болуп жатат. Алардын 90%-нан көбү Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандыктар түзөт. Акыркы жолу мындай пандемия учурунда болгон. Анда үлкөн чиновниктерге чейин коңгуроо кага баштаган. Анткени бул түздөн-түз экономикага таасир этет. Канча акчаң болсо дагы иштей турган кызматкерлер жок болсо, кандай бизнес болбосун токтоп калат. Бир эле бизнес эмес, мамлекеттик проектлер дагы үзгүлтүккө учурайт. Быйыл апрелде Екатеринбургтун мэри шаарда мигранттар жетпей жатат деп даттанган. Екатеринбургда жумушсуздук тарыхта болбогон деңгээлге түштү. Болгону 4%, баары иштеп жатат. Курулушта адамдар жетишпей жатат. Бизде курулуш көп, жол курууда. Азыр Москва-Екатеринбург жолу салынып жатат. Анда да адам жетпей жатат. Орусияда жумуш таап берген Headhunter аттуу кызматынын жетекчиси Никита Бугров бул көрүнүштүн себебин борбор азиялык мигранттар Орусиядан ыңгайлуу варианттарды тапканында көрөт. Орусиянын негизги жумушчуларынын булагы болгон Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жарандарында башка варианттар бар. Жумушчулар бардык эле жерде жетишпей жатышат. Европада дагы, Азияда дагы. Мисалы Өзбекстан жараны иштегенде Англияга бара алат. Акчасы көбүрөөк, үйүнө дагы көп акча жөнөтө алат. Анын үстүнө санкциялардын айынан рубльдун куну кескин түрдө төмөндөдү. Орусияда иштеп тапкан акчаңды Кыргызстанга салганда мурдагыдан аз болот. Ошол эле убакта акыркы жылдары борбор азиялыктарга Англия, Европа биримдигинде, Жапонияда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылды. Калоочулар абдан көп. Англияга жумушка барам дегендердин кезегин интернетте көргөнсүңөр да. 2022 жылы кыргызстандыктарга 1,5 миң орун берилсе, 2023 жылы 2 миңге чейин көбөйдү. Англияда алар айыл чарба иштеринде тартылат. Мындан тышкары Жапония, Венгриянын заводдорунда, Литвада жүк ташыган унааларды айдаганы жана башка мүмкүнчүлүктөр бар. Эксперттер Орусияда жумушсуздук азайганын дагы бир себебин мобилизациядан көрүүдө. Ал былтыр сентябрда болгон. Орус бийлиги 300 миң адамды согушка алып кеткенин кабарлаган. Анын баары эмгекке жарактуу жарандар. Так ушул тапта орусиялык саясатчылар мигранттарга каршы пикирлерди жадырып жатышат. Көбү мигранттарды согушка жөнөтүш керек деген сөздөрдү айтууда. А милиция завод, мечиттерде рейд кылып, мигранттарды жапырт кармап жаткан видеолорду көрүп жатабыз. Ал жакта кырдаал кыйын болуп атпайбы? Согуш болуп атат бир жагынан. Чынын айтыш керек, аны баягы өзлөрү жашырган менен бул согуш эле, кадимки эле согуш жүрүп атат. Ошого байланыштуу анан мигранттар темасын постоянно бийлик дагы көбөтөрүп, ошодоки ички душмандарды көргөзгөнгө аракет кылып атат да ар дайым. И мигранттар менен бөтөнчө ошодоки Орто Азия мамлекеттеринен барган мигранттар менен ойноо бул Россия бийлигинин кандайча айтканда мындай көзүрү болуп калды да. Ошол Орто Азия мамлекеттери менен бийликти, Орто Азия мамлекеттеринин бийлиги менен сүйлөшүүнүн бирден бир жолу булар. Ошон үчүн кааласа Россия мигранттарга ошондой аябай катуу чектөөлөрдү киргизип коет, кааласа чектөөлөрдү алып коет. Аналитик Иван Федяков Орусияда мигранттардын жетишпей жатканын, алар согуштан чоочулап жатканынан көрөт. Согушка жиберип салыш мүмкүн да. А мигранттардын көбү так аскерге жарактуу 18ден 50 жашка чейинкилер. Жаңы сунуштар атайы чийки бойдон кабыл алынып жатканын жана орус бийлиги аны мигранттарга каршы колдонорун саясат талдоочу Дмитрий Орешкин айтууда. Поймали какого-то человека, у которого нет справки или сомнительная справка, и здесь вот из него можно лепить все что угодно, заставить получить это, купить эту справку, отправиться на войну. Очень эффективный способ запугать человека и сказать, или ты подписываешь контракт, или мы тебя выдворяем и так далее. То есть, мне кажется, это такое создание специальное, осознанное создание серой зоны, где по отношению к приехавшим в Россию людям полицейские и прочие начальники могут демонстрировать любую форму произвола,
либо в своих интересах, либо в интересах государевой машины, которая сейчас больше всего интересуется в пушечном мясе, конечно. Бул закондордун, мыйзамдардын көпчүлүгүнүн максаты, терең түпкү максаты мигранттарды ушул эки азыркы Россия алып барып аткан согушка тартуу. Ошол эки байланыштуу болуп калды да. Эми биздин жердештерибиз көп эле бизге чыгып атышат. Акыркы учурда ушул экиндей маалыматтар көбөйдү. Кандайдыр бир административдик эле укук бузуу менен кармалган адамдарга ошо полиция бөлүмүнөн же болбосо ошол эки депортация бөлүмүнөн обязательно ушул эки Россиядан согушуна катышууга мажбурлоо бул көнүмүш адатка айланып баштады да азырчы. Азыр эми мындайча айтканда Россия бийлиги өтө катуу мындай мажбурлай элек, бирок возможно это кийинчерээк бул көрүнүш күчөшү мүмкүн да. Эмне үчүн бизнесмен, чиновниктерге чейин жумушчулар жетишпей жатат деп даттанып жатканда, Орусияда дагы эле мигранттарга каршы аракеттер күчөп жатат. Карнеги фондунун эксперти Темир Умаров муну бийлик согушта эч кандай жетишкендиктерди көрсөтө албай, аргасыздыктан саясий упайларды топтоо үчүн колдонушу мүмкүн дейт. Орус саясий машинасы үчүн бул абдан оор учур. Коомго жеңиш же ийгилик катары көрсөтө алган нерселер көп эмес. Башка ийгиликтер жок болгондо, Орус өкмөтү дайыма националисттик сезимдерди колдонот. Израиль менен Палестинанын согушу кайра тутангандан кийин Украинадагы согушка медиа мурдагыдай көңүл бурбай калды. Бирок бул эсте болуш керек. Согуш уланып жатат. Бул согушта курман болгон кыргызстандыктар же орус жарандыгын алган кыргызстандыктар дагы бар. Дал азыр канча мекендештерибиз согуш таласында жүрөт белгисиз. Орус ички иштер министрлиги депортациянын ордуна көзөмөлдү сунуштап жаткан жаңы мыйзамы жеңилдик сыяктуу сезилип жаткандыр, бирок коркунучтар көбөйүп жатпайбы? Анын артынан дагы башкалар согуш таласына түшүп калбайбы? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Аман болуңуз.